Assalamu alaikum достор. Бүгүнкү видео эмне жөнүндө боло турганын силер видеонун аталышынан эле окуп байкадыңар болуш керек. Менин видеолорума көптөн сунуштар келип атат комментарийге. Видеоңдун үнү жакшы чыкпай атат, акырын сүйлөп атасың деп. Ошондой кемчиликтердин жоюу максатында мен бир нече нерселерди сатып алдым. Мындайча айтканда оокаттарды. Азыр ошолорду мен силерге көргөзүп берем. Бул жакта да Кыргызстандагыдай эле жарнама берүүчү сайттар жана ошондой эле приложениялар аябай көп. Ошолордун бири биякта eBay деген приложение бар. Бул Германияда аябай популярдуу да. Мен ошол жактан заказ кылдым. Алып келген болсо почта менен келди. Себеби бул жакта почта аябай өнүккөн. Анда мен силерге четинен көргөзө баштайын эмне алганымды. Эң биринчи кичинекей нерседен баштайын. Мен мындай адаптер заказ кылдым. Микрофон алайын деген. Микрофон алайын десем, анын башы тоголок экен да, кичинекей жана наушниктикиндей. Меники iPhone болгондуктан мындай адаптер заказ кылдым. Муну дагы интернеттен заказ кылгам. Муну ачып көргөзөйүн. Ичинде болгон мындай эле провод кичинекей эле. Бул жагы iPhone'дун артына сайылчу жери, бул жагы болсо жана наушниктикиндей. Андан кийинки нерсени көргөзсөм, бул жакта мындай бир ушундай сырт менен келди. Муну жиберип аткан адам ушундай сыртын ушундай ороп жиберип. Буларды атайын ачпай отургам, келгенде бир видеого тартып азыр кылайын деп. Жакта жаркынай болсо чыдабай ачам деп атып, ага ачтырбай кармап. İçinde мындай коробка экен. Төпүштүк. Аты Hotori дейт, эмне дейт? Мен деле анын тишин кыйрап билбейм, билбейм. Ачып көрөбүз. Бул жакка телефонго, фотоаппаратка жана ноутбукка колдонсо болот деген белги экен. İçini ачсак, мындай баштыкча бар экен, кара түстөгү. Мындай кичинекей өзүнүн комплектинде кичинекей оокаттар бар экен. Азыр көрөбүз булар эмне экенин чогуу. Биринчи эле баштыкчаны ачалы, ага ушунун ичинде болот да. Бул микрофон экен. Себеби менин видеолорум шамал болгондо жана алысыраак отуруп калганда жакшы болбой калат. Ошол себептен микрофон буйрутма берген. Башы мондай экен, жана айтып өткөндөй, тоголок деп. Ошол себептен мен да мындай кошумча ушундай кичинекей кабель переходник заказ кылгам. Ал да бул жакта. Бул экөө мындай сайылат. Анан телефонго сайылат. Мындай кырчытып коюлуп. Бунун зымы дагы аябагандай узун. Атайын узун заказ кылгам. Бул 6 метр болчу да узундугу. Бул жакта кантип колдонуштун инструкциясы бар экен. Бирок мындай инструкцияларды көпчүлүк эле адамдар колдонбойт болуш керек. Мен эле эмес. Я просто похлопаю. Дагы бир адаптер бар экен ичинде, чоң экен. Бул мен эстедим, бул мурун бизде DVD деген бар болчу үйдө. Диск салып караокеди ачыбыз. Ошого сайылчу переходник окшойт. Так, баарын туташтырдым. Телефонго сайган эмне калды. Микрофон менен эмне болуп атат түшүнбөй койдум. Жакшы иштете албай койдум. Анан дагы шашпай чукулап көрөлү. Азыр мага эң кызык бул коробка болчу. Муну көптөн бери күтүп аткам. Азыр ачып көрөбүз. Мындай эле айрып эле ачайынчы. Ичи аябай кагазга оролуп тур.
Bunun içinde bunday stabilizatör var. Бул эмне десеңер, бул Osmo Mobile 3 стабилизатору. Бул видео тартып атканда аябай чоң жардамын берет. Азыр ичин ачып көргөзүп берем. Сыртында болсо мындай пленкасы бар. Бул жапшаң ойдон. Азыр көрөбүз ичинде эмне бар, эмне жок экенин. Ушундай жаңы нерселерди ачкан кандай сонуна. Так, сыртын ачтык. Эми кандайынан чыгыш керек, ошону түшүнүш керек. Бул жагына пломба сыяктуу пленка чаптап коюптур. Азыр ушуну сыйрыш керек. Бөлөк эч нерсе жок ичинде. Мондай коробка бар экен ичинде. Анан бул баштыктын ичинде эң негизги нерсе. Акырын ачабыз. Анан мондай стабилизатор ичинде. Биринчи мондай ачабыз. Ушундай экен. Аз бул коробканы ачып көрөбүз, ичинде эмне бар. Коробканын ичинде бир баштыктын ичинде. Баштыкчы бар экен ичинде. Чүпөрөк баштык. Атайын стабилизатордун аталышы менен Osmo деген. Бул стабилизаторду бул баштыкка салып жүрөт экенбиз. Андан кийин куру бар экен. Бул курум болсо бул жагына бекитебиз, бирок муну анан шашпай бекитебиз. Ичинде кабель атайын зарядка үчүн. Мондай нерсе бар экен. Бул эмнеге керек, азырынча билбейм. Анан баягы эле эч ким окубаган инструкция, муну эч ким деле окубайт. Мен стабилизаторду иштетип көрүүдөн мурун бул микрофонду кайрадан чукулап көрдүм. Анан себебин аныктадым, эмне үчүн телефонума иштебей атканын. Көрсө достор, менин бул сатып алган кабелим китайский экен. Вот это поворот! Мунун ичинде контактылары жетишпейт экен. Ошон үчүн мен муну кайра оригиналын алышым керек. Же болбосо бул жака кайра ортосуна, экөөнүн ортосуна дагы бир адаптер алышым керек болуп калды. Аны оригиналын аламбы же кайра адаптер аламбы, аны дагы ойлонуп көрөм. Бирок бул микрофон ноутбукка сайып көрдүм, жана ошондой мен эски телефонум бар болчу. Бул жагы кадимкидей эле тоголок тешиги бар. Ушуга сайып көрсөм, мен силерге экөөнүн айырмасын жаздырып көргөзөм. Мен телефондун микрофону кандай иштейт, анан мен сатып алган микрофон кандай иштейт. Бул телефон диктофонуна жаздырам записти. Анан бул ушу видео коюп коем да. Азыр баштайлы. Мисалы үчүн азыр мына ушул жерден баштап бул микрофондон уга аласыңар үнүн. Мен токтоттум. Азыр эми кайра менин телефонум жазып атат. Стабилизатор боюнча айта кетсем, стабилизатордун иштеши кандай иштейт? Биринчиден азыр көргөзүп берейин. Бул жака телефонду бекитип алабыз. Телефонду бекитип алгандан кийин стабилизаторду ушундай абалга алып келебиз. Анан телефонду горизонтальный абалда балансировка кылабыз. Телефон бияк жагына же бияк жагына түшүп кетпеш керек. Горизонтальный абалда түз туруш керек. Азыр мен тураладым. Эми күйгүзгөндө бул жакта M деген кнопкасы бар экен. Ушуну басып турсак күйөт. Күйгөндө ушундай үн чыгып, анан лампочкалар күйөт.
күйөр менен телефон вертикальный абалга келип калат. Анан жанагы эле М деген кнопканы 2 жолу басабыз. Басканда кайра телефон горизонтальный абалга келип калат. Эми иштеши жөнүндө айтып берейин. Бул стабилизатордо 3 мотор бар. Бирөө бул жагында, бирөө бул жагында, анан бирөө бул жагында. Азыр могу моторду иштетип көрөбүз. Телефон ордунда турат, колум менен стабилизатор жылдырып атам. Азыр бул мотор иштеп атат. Эми бул моторду иштетели. Бул мотор колду мындай телефонду өйдө бурганда ушул мотор иштейт. Эми бул жак моторду иштетели. Бул мотор колду мындай ары бери бурганда, телефонду кошо бурганда ушак жагында мотор иштейт. Анан бул жакта кнопкалар жөнүндө айта кетсем, бул жакта джойстик бар. Бул джойстик менен телефонду оңго, солго ары бери бурабыз. Оңго бастым, солго бастым, солго бастым, оңго бастым. Видеого тартып атканда же болбосо өйдө кайра ылдый. Дөңгө чыктым, дөңдөн түштүм, дөңгө чыктым, дөңдөн түштүм. Бул кнопканы бассак, телефон видеого тарта баштайт. Кайра бассак өчүрөт, же болбосо сүрөткө тартат бул кнопка менен. Анан бул жагында дагы кнопка эмес, бул кандай эмне деп аталып калат, селкинчек деп коебу. Буну өйдө турсак объектив жакындатат. Мисалы үчүн бир нерсени тартып атканда биз дисплейди монтип жакындатабыз го объективди. Бул менен өйдө калганда жакындатат. Ылдый түшүрсөк кайра алыстатат. Бул стабилизатордун өзүнүн приложениясы бар. Ал приложенияны App Store'дон же Play Market'ten көчүрсөңөр болот. Болгондо стабилизатордун аталышын жазып туруп издесеңер өзү эле чыгат. Ал приложение эмне үчүн керек? Ал приложенияда көптөгөн жакшы режимдер бар, мага аябай жакты. Азыр мен силерге ошо режимдерди көргөзүп берем приложениясына кирип. Ал үчүн бул стабилизаторду штативке бекитип, анан тартып көргөзөм силерге. Достор, азыр стабилизатордун приложениясына кирдик. Азыр мен силерге кандай иштейт көргөзүп берем. Мага аябай эле жаккан бир режим бар экен, мага ал аябай жакты. Азыр көргөзүп берем. Бул режим Active Track деп аталат. Мисалы үчүн кандай иштейт бул? Азыр экрандан жашыл болуп көрүп атасыңар. Менин бетим белгиленип турат. Бул режим менен силер стабилизаторду алыс жака штатив менен коюп видео тарта берсеңер болот. Бул оператордун да кереги жок. Мисалы үчүн азыр мен бияка жылсам, камера кошо мени бияка чейт, бияка жылсам кошо бияка жылат. Өйдө турсам кайра мен өйдө жагынан тартат. Ылдый отурсам кайра мен бул кыскасы мен бетимди ориентировка кылып, ошону менен каяка жылсам ошака жыла берет. Мисалы үчүн ылдый эңкейсем, ошо ылдый эңкейет. Бияка жылсам бияка жылат, бияка эңкейсем бияка эңкейет да. Мындан сырткары дагы аябай жакшы режим бар экен, ал да мага аябай жакты. Азыр ошо режимди киргизем. Бул ал режим жесттер менен башкарса болот экен. Азыр силерге иштетип көргөзүп берем. Так, күйгүздүк ошол режимди. Эми карап тургула. Азыр мен запись экрана кылып атам. Жест менен иштеген. Алакан көргөзсөм 3 секундтан кийин уже мени видеого тарта баштады, видео жаза баштады. Бул режим мага аябай жакты. Себеби мисалы үчүн мен бир нерсени видео тартып атканда, алыс жерге отуруп тартып атканда мен бир кадрды сүйлөп атып, туура эмес сүйлөп алып, кайра видеону токтотуп, кайра барып отуруп ошентип тартчумун. Эми бул аябай удобный экен. Алыс жерге отуруп алып эле бир нерсени сүйлөй бересиңер. Сүйлөп бүткөндөн кийин алаканыңар кайра минтип койсоңор камера өчүп калат. Анан кийин эмне деп сүйлөйм деп кайра ойлонуп туруп, оюңар топтолуп, кайра бир нерсе айтаарда кайра алаканыңарды минтсеңер 3 секундтан кийин кайра тарта баштайт. Анан ары бери бассаңар, силерди камера ары бери ээрчип жүрө берет. Бул приложенияда дагы бир жакшы бир өзүнүн программасы бар экен ичинде. Ал программа менен силер видео жасасаңар болот экен, кыска видеолорду. Жана трейлер деп коет го.
Ал жака музыканы коет экен, ар кандай эффектилер болот экен. Жана Жарыкмай экөөбүз тышка чыгып баратып жөн эле мындай эле даярданбай эле тартып койдук. Аябай жакшы чыгат экен. Эгерде силер аябай даярданып тартсаңар, жакшы эле видео болот. Азыр мен ошо тарткан видеону ушул жака бекитип коем. Стабилизатор менен тарттың, стабилизатору жок тарттың, экөөнүн эмне айырмасы бар деп сурасаңар. Анда мен сыртка чыгып, биринчи видеону колума кармап телефонду стабилизатору жок тартайын. Экинчи видеону телефонду стабилизаторго салып, стабилизатор менен тартайын. Ошондо экөөнүн айырмасы кандай экен, ошондо билсеңер болот. Бул жакта, сол жактагы видеону телефонду колума кармап алып, болушунча түз тартканга аракет кылып тарттым. Ал эми оң жагына болсо стабилизатор менен тарттым. Биринчисин жай басып тарттым, ал эми экинчисин чуркап тарттым. Эми ушул жактан экөөнүн айырмасын көрсөңөр болот. Бүгүнкү силерге берген маалыматым керектүү жана кызыктуу болду болуш керек деп ойлойм. Бул видеодо силер микрофон менен, анан микрофону жок тартылган видео кандай болот, жана ошондой эле стабилизатор эмне үчүн керек экенин көрдүңөр бүгүнкү видеодо. Албетте видео тартыш үчүн эле сөзсүз түрдө микрофон алуу шарт эмес, жана ошондой эле кымбат стабилизатордун деле алып кереги жок. Эң негизгиси силердин видео тартам деген өзүңөрдүн көңүлүңөр болуш керек, эркиңер болуш керек. Ошо достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басабыз, суроолоруңар болсо комментарий жазабыз, анан менин каналыма катталганды унутпайбыз.